Курсак ток, кайгы капа жок. Кенже класстын окуучулардын танаписте көңүлү кунак. Тестирлер күзгү суукту деле тоготпойт. Мектептерде тамак берүүнү жакшыртуу долбоору мындагы балдар үчүн пайдасын берип жатат. Дөң алыш айылы Кочкор районунан 60 чакырым алыс жайгашкан. Климаттык шарты катаал айылдардан. Суукта тумоолоп калбаш үчүн тамактын күчтүү болушу да маанилүү. Сентябрдан бери аталган долбоордун алкагында окуучуларга жумасына 5 жолу ысык тамак даярдалып атат. Балдар ата-энесинен майда барат акча сураганды токтоткон. Мектебине барып, кечикпей барып, звонок бирдек алып жебалы, звонокто, карабай. Болбосо көпчүлүк ата-эне чарба тала иштерине алаксып окуу алдында балдардын курсагын тойгуза албай калат. Мектептен балам шамшум этип алсын деп кеминде күнүнө 20 сомдон колуна карматат. Тестирлердин алганы момпо суй, сагыз жана башка майда барат. Буга курсактар деле тоюп жыргатпайт. Салмаспы? Мага бир чыгачып берип коюңузчу. Бирде. Мындагы Вафилде. Казмондан. Магачана? Бирде. Мен бул секатты коюңузчу. Болду. Рахмат. Мектепте тамак жеген балдар көчөдө ар кайсы нерсени сатып алып жегенди токтотот. Ошону менен эле ар бир үй бүлөнүн бюджетине дагы мындай үнөмдөө болот десек болот. Анткени ар бир ата-эне күнүнө ар бир балага кеминде эле көчүрүп коелтын 15-20 сомдон берет эмеспи. Андыктан мектептерге ушундай ысык тамактарды киргизүү менен биз балдардын жетишкендигине жана ден соолугуна кам көргөн болобуз. Анткени айтылат эмеспи, ар бир баланын келечеги үчүн чоңдор жооптуу деп. Балдар ет кошулган күрүч көжөнү тамшанып ичип алышат. Башка күндөрү сүттөн, гречкадан жасалган көжө, борч, шорпонун түрлөрү даярдалат. Социалисттик эмгектин баатыры Көкөбай Мамбеталиев атындагы Дөң алыш орто мектебинде 600дөн ашык бала билим алса, анын 235 ысык тамак ичет. Тоолуу район катары кенже класс окуучу тамагына өкмөттөн 10 сомдон бөлүнсө, ата-энелер 2 сомдон чогултуп көмөктөрү көч. Мектептен тала жери кең жер, баарыбызга тең жер дегендей, ошондой эле таланын тамагы таттуу дегендей, бирден бири-бирине үйдөн ичпеген тамакты берден атаандашы ичишет бала. Каалабаган тамакты да бирин-бири көрүп ичишет. Демек баланын ден соолугуна, өзүнүнө зор таасирин тийгизет деп эсептейбиз. Бул проекти эң жакшы проект деп эсептейт элем. Албетте адегенде түшүнбөстүктөр болду, бирок жана мен сөзүмдүн башында айтып өткөндөй, эл текши түшүндү дагы, жалпы колдоп берди. Суу киргиздик 10 метр жерден өзгүчүүсүнөн элдин жардамы болду, айыл өкмөттүн жардамы болду. Натыйжада элдин кызыгуусу бул проектиге абдан жакшы. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында 200 килограммга жакын пайдалуу минералдар менен байытылган ун бекер берилет. Андан күн сайын таттуу токош жасап беришет. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк долбоорунун талаптарын аткарган соң мектептин ашканасы 470 000 сомдун тегерегинде тамак жасаачу, нан бышырчу мештер менен камсыздалды. Анан мен дагы көпүлөктөр деген сөздүн ичинен дагы сөз табабыз дагы. Курсагы ток болсо балдардын окууга кызыгуусу көч. Мугалим эженин айтымында окуучулар ачка келсе уйкусурап, алсыз болуп сабакка анча көңүл бурушпайт. Ачка бала тапшырманы аткармак турсун мектепке келгиси келбейт. 3 класстын окуучулары бүгүн толук. Көнүгүүлөрдү так аткарып, тыкылдап ырларды жатка айтышат. Ал будайга эгедер, баба дыйкан дегендер, ардакташ аталарды ак нанынан жегендер. Бул дүйнөдө жер улук, жерди иштеткен эл улук, элди баккандан менен баба дыйкан эр улук. Эл агартуунун отличниги Нукан ата өмүрүнүн көбүн балдарды тарбиялоого арнаган. Атасынын атын алып жүргөн мектепте убагында балдарга сабак берсе, бүгүн чоң ата болуп неберелерин мектептен күтүп отурган кез. Кичинекейлерин сабактан көңүлү да, курсагы да ток, чуркап чыгат деп кубанат. Анткени балдар 5 маал жакшы ар кандай витаминдүү тамактар менен тамактанып атат. Буга ата-эне аптан кубанып, сүйүнүп атышат. Анткени бул тамак алган, мисалы балдар окуп атканда бир 2-3 сааттан кийин кандайдыр бир чарчайт.
ачка болот. Ана ошол кезекте тамактанып алса, бул окууга ошол баланын табити тартып, окууга кызыгуусу да артып, мына жакшы окуп калды. Бизде азыр жетишкендиктер көбөйүп калды мектебибизде. Мектептердеги тамактандырууну жакшыртуу программасын ишке ашыруу оңойго турган жок. Мындай ой менен Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы боюнча адистер бөлүштү. Алар билдиргендей, бир токоч менен бир чыны чайдын ордуна ошол эле акчага балдарга ысык тамак жасасак болот деген түшүнүктү элге жеткирүү кыйынчылыктар болду. Маанилүүсү жыйынтык бар. Долбоор ишке киргенден бери 1,5 жыл өтсө, өлкө боюнча 134 мектепте кенже класстарга ысык тамак бериле баштады. Бывает, что вот мы выезжаем куда-то в район, у нас просто... Азыр аймактарга барсак, район башчылары бизди айланчыктап алышат. Эмнеге биздин аймактан аз эле мектептерди алдыңар? Силердин талабыңар кандай экенин эмне жасашты да билебиз. Биз дагы балдарга ысык тамак бергибиз келет деп суранышат. Бир мисал айтып берейин. Жалал Абадта бир мектепти долбоорго албай эле коелу деп чечкенбиз. Анткени анда ашканасы ашканага окшош эмес сарай кейпинде болгон. Биздин талаптарга жооп берчү эмес, бирок көп өтпөй мектеп директору ата-энелери демөөрчү таап 4 бөлмөлүү ашкана куруп салышты. Ичине суу киргизип, канализациясынын баары ордунда. Бул ишти эң негизгиси каалоо керек. Калган кыйынчылыктарды жеңүүгө болот. Бөбөктөрдү чоңдордун кыйынчылыктары кызыктырбайт. Кичинесинен кандай тарбия алып эмнени үйрөнсө ошол бойдон чоңоет. Туура тамактануу маданияты да ушул жаштан калыптанат. Мисалы, тамак алдында сөзсүз колду жууш керектигин үйрөнсө, чоңойгондо да өнөкөткө айлантып алышат. Кочкор районунда Кумдөбө айылынын окуучулары бул эрежени жакшы билишет. Колду таза жууп, анан гана тамакка отурушат. Кенже класстын окуучулары мында 400гө жакын. Улам кезектешип келишет. Гүлшайыр айым чымын куюн болуп жүргөн кез. Бардык балдарга тамакты тең бөлүштүрүү керек. Бирине аз, бирине кем эмес. Ашканада ашпозчу катары 6 жылдык эмгеги бар. Окуучуларга атайын талап боюнча куурмач тамак жасаганга болбойт. Сууга бышырып, таптап, даамдуу даярдоо жоопкерчилиги мойнунда. Биз балдарга сууга бышылган, куурулбаган, сууда бышырылган тамактар жасайбыз көбүнчө. Витаминдештирилген тамактар. Менюбузда ар кандай тамактар, кашанын түрү бар. Манный каша, гречка менен каша, рис менен кашанын түрү бар. Бүгүнкү менюбузда болсо макарон по-флотски сууга бышкан, эт менен демделген тамак бул. Ашпозчулардын иши минтип жеңилдеди. Камырды колго эмес, атайын камыр жууругучка жууруп даярдап берет. Кеңеш Мырзабеков атындагы Кумдөбө мектебиде Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын мектептеги тамак ашты жакшыртуу долбоорунун алкагында иш алып барат. Ашканада күн сайын үйдөгүдөй токоштор жасалат. Даже камыр жууругучубуздан бери абдан жакшы болуп атат. Муну абдан үйрөндүк, азыр баардык жагын үйрөнүп калдык. Ийилегенге, камырыбыздын ачыганы, көпкөндөр абдан жакшы болуп атат. Бышкан андан жакшы мына. Нам бышыргытын печкаларыбыз бүт камызданып, азыр бүт баары бизге жеңилдик болду. Нандары сонун кызыл сонун болуп бышып жатышат. Балдарыбыз. Сиздер күндө бышырасыздар. Биз эртеңке кайт, эртең менен саат 9да жумуш башталып, ошо ачытып, балдарды тамактанганга чейин жетишип калып атабыз. Ата-энелердин жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары мектеп жетекчилигинин чогуу чаран көмөгү менен мектепке муздак суу, ысык суу кирип, канализация көйгөйлөрү чечилген. Жыйынтыгында Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында 500 000 сомдун тегерегинде муздаткыч, тамак жасачу мештер бекер алышты. Мектеп директору муну менен чектелип калчудай эмес. Эми мектеп алдындагы чарба ачып алсак деп шымаланып турган кез. Ата-энелер 3 сомдон жардам берип атат. Мамлекетибиз баягы мурунку 10 сом берип атат. Ошондо 13 сом. Прондон 2 тонна un келип түштү, 2 тонна 40 килограмм un түштү. Алардыкы жанагы уну наны бекер. Байытылган un деп аябаганда жакшынакай даамдуу un түшүп берилип атат. Ушул анан эми дагы проектти жазып атам. Теплица салсамбы деп. Мектепке теплица, анан да бир коён баксамбы деген оюм болуп турат. Анда жанагы жер жемиш менен балдарды өзүбүз камсыз кылсак деп атабыз, союбуз. Жер жемиш менен камсыз кылып, ашыгын сатып, кайра ошо экин жумушчуларга берип, ушундай бир аракеттер жасап атабыз. Айыл өкмөтүбүз дагы бир жер берели деп атат. Өзүбүздүн бир алма багыбыз бар. Ошолар менен дагы бир жакшы нерселер жасасам деген.
Ата-энелер да мектеп жетекчилигинин ишин колдошот. Балдарыбыз туура тамактансын деп өкмөт бөлгөн 10 сомго кошумча 2 сомдон берип турушат. Берген акчага кандай азык алынып, кайда канча акча кетип жатканын ата-энелер тыкыр көзөмөлгө алат. Анын үстүнө айыл жергесинде баланын тамагына көңүл бурулбай калат. Мектепте болсо жашылчанын түрү кошулуп, азыктар кубаттуу болушуна көңүл бурулат. Мектепте тамактын жаккан өзгөчөлүктөрү мындай үйдө мисалы үчүн биз витаминдештирилген мисалы таруудан же мейиз кошулуп ушундай кылып бербейбиз да ашкабактан. Алар ошону өзгөчөлөтүп жеп атышат да, ошонусу балдарга жагымдуу болуп атат. Күндө нандары таза анан мындай свежий болуп атат да, күндөгүсүн күндө бышырышат. Бизге бул аябай жагып атат. Тамак магыл менен жасалат, болгону жарык өчпөсө деп тилегендер. Мектепте күндүз 2-3 саат свет өчүрүү өнөкөтү бар. Ашпозчулар жок дегенде мектептерде жарык үзгүлтүккө учурабаса деп суранышат. Негизи Кочкор району боюнча 10 мектеп балдарга ысык тамак берүүдө. Дагы 5-өө жаздан баштап долбоорго кирет деп турушат. Азыркы учурда эми Кочкор Жумгал районун айтып кетсек, Кочкор району боюнча биринчи потокто 5 мектепти алганбыз. 5 мектеп былтыркы 2013-14 жылы ысык тамак менен камсыз болуп келишти. 2014-15 жылга дагы бир 5 мектепти алдык пилоттук кылып, азыр 10 мектеп ысык тамак менен камсыз кылып атат. Кийинки жазгы убакка Кудай буйрса 5 мектепти, дагы бир 5 мектепти алат. Ошол менен Кочкор районунда 15 мектеп ысык тамак берет деген үмүттөбүз. 10 мектеп берип атат. Жумгал району боюнча айтып кетсек, Жумгал районунда азыр буга чейин кирген эмес, бирок 3-поток менен 2 мектепти пилоттук кылып алып атабыз. Кудай буйрса жаздын алды менен 2 мектепте ысык тамак уюштурууда биздин долбоорго кирет деп ойлойм. Ата-энелер менен иштешүүдө туура башында ар бир жерде түшүнүк кеч келет эмеспи? Ата-энелер ушундай ысык тамакты уюштурууда көп маани берген эмес. Азыркы учурда балдардын ысык тамак ичкендигин көрүп алып, мектепке катышкандыгын, өздөрүнүн кандайдыр бир ден соолугуна чың экенин, курсагынын ток экенин байкагандыгынан ата-эненин кызыгуусу көбөйүп, ар бир балага 2 сомдон 5 сомго чейинки жардамдарды берип ысык тамакка уюштуруп келип атышат. Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын мектептердеги тамактандырууну жакшыртуу долбоору 2016 жылга чейин уланат. Бул убакыт аралыгында өлкө боюнча 250 пилоттук мектепте ысык тамак берилет деген пландар бар. Кыргызстанда 2000ден ашык орто мектеп бар экенин эске алуу керек. Өкмөт бул долбоордун мисалында бардык мектептерди ысык тамакка өткөрүүнү колго алат деген ишеним чоң. Долбоорго кирген 134 мектеп чогуу чараны аракет кылса колдон келет дегендин далили. Дени Сакбалдар өнүккөн күчтүү мамлекет.